Мақсат бай, мына мамаң көзген табыз. Маштан қашан келеді екен? Ертелі келеді екен? Жақсы. Ezilgenlerini alıp salıp atasın ya. Ысык-Көл районуна караштуу Орто Өрүктүү айылында жашаган Мусабаевдардын үй бүлөсү 3 гектар жерге кулпунай өстүрүп Россиянын Сургут шаарына жиберүүдө. Түшүм экологиялык жактан таза болгону экспорттун негизги талаптарына жооп берет. Анткени сатыкка чыгарардан мурун мөмө атайын лабораториялык текшерүүдөн өткөнүн багбан Максат Мусабаев билдирди. Ушундай ящиктерге алдына кагаз салып 3 килограммдан кылып жакшылап упаковка кылып беребиз. Алып кеткен байке айтат, көлдүн клубникасы транспортабельный болот экен да, жакшы жетет дейт. Сапат жагынан Россияга 4,5 километр барышат экен ошо сатуу жерине. Көлдүккө бышып аткан кезде рыноктогу завал болбойт дейт. Ошол кезде клубника өтө азыраак болот экен. Анткени Россиянын тегерегинде региондор бышып бүтөт экен. Ош, Жалал-Абад, Казакстан бардык көп жерлер ысык болгон себептүү бышып бүтүп, анан биздики ошо жакшы баага туш келет экен да. Анан ошо алгандар да мактайт, өйдөрөөк баада алат, жакшы баада. Өткөндө мына нитратын текшеришти келип клубникабыздын. Ошо негизи 100га чейин допустим экен. А биздики 20 чыкты да. 20 деген сөз бул экологически таза деген сөздү билдирет экен да. Быйыл күнгөй жээкте өстүрүлгөн кулпунайдын түшүмү мол. Мынтип айыл чарба багытында пайда алуунун жолун тапкан багбандар эрте жаздан бери кулпунайды туура өстүрүүгө кам көрүп келишет. Бүгүнкү күндө Орто Өрүктүү айылында жашаган 15 үй бүлө туруктуу жумуш орду менен камсыздалып, өздөрүнө киреше табуудан сырткары тажрыйба топтоп жатат. Анын себеби жакынкы жылдары бул мөмөнү жайылтып, чет мамлекетке ири көлөмдө сатыкка чыгарууга пландар бар. Отоосун таза отош керек экен, анан мурутун жулуп туруш керек экен. Ошол сугарып турушат. Мындай кылып терс керек экен, эмесин. Жумуш болуп эле жаздан баштап эле иштейбиз. Күзгө чейин эле иштейбиз, күзгө чейин жумуш. Былтырдан бери иштейм. Жумуш жакшы, бекер үйдө отургуча. Ошо бир кишини карабай, кызым балам менен алмак салмак чыгып иштей беребиз. 4 балам бар. Ошол жакшы, буюрса жумуш. Эми үйдө жаткыча жакшы да, шүгүр. Күнүнө буюрса 1000 сомдон чыгып калып атат. Балам иштесек, балам экөөбүз иштесек 1,5 миң. 1600 бекер отургуча жакшы эле болуп атат, буюрса шүгүр. Мусабаевдар кулпунай өстүрүп пайда табуунун жолун 10 жыл мурун колго алып, алгач 2 сотук жерге көчөт өстүрүүдөн баштаган. Ага өзгөчө кам көрүү, майда эмгекти талап кылса да, кылдаттык менен мамиле кылып, айдоо жердин аянтыда акырындык менен кеңейген. Учурда аймак тургундары жалгыз гана картошка, алма өрүк сатуу менен чектелбестен кулпунайга өтсө кирешелүү болоорун Рыскул Мусабаев белгилейт. Мындай шартта жергиликтүү тургундарга сунуштап, ар жылы көчөтүн жайылтып, кулпунай өстүрүүгө үндөп жатабыз деди ал. Клубниканы ушул байбичем экөөбүз сокулуктан көрүп келип отургузганбыз. 2 сотка сээп акырындан көбөйтүп отуруп, мына быйыл 10 жыл. Ошо уулумдун бүт жумуштун көзүн таап, эмгек кылып, мынакей айылдагы кыздарым, келиндерим окат кылып атышат. Эми быйыл Кудай буйрса деп уулум ар чуркап, бери чуркап 2 гектар жерге отургузду. Ошол 2 гектар жерди 13-14 үй бүлө отургузуп, эми мынакей 2-3 отоосуна киришет. Кудайым буйрса, эл эмгегин жер жебейт дейт. Мен жалпы ушу кыргыз элиме, айылыбыздагыларга мына уулум айтып эле атат. Иштегиле, көчөт мынакей кайрылам, көчөт берем деп. Азыр 3-4 семья отургузуп, 20 сотук, 30 соттан отургузуп, мына ошолор жан талашып эмгектенип иштеп атышат. Белгилей кетсек, Ысык-Көлдө өскөн кулпунайдын 1 килосы учурда 130дан 150 сомго чейин бааланууда. Кирешенин көзүн тапкан багбанчылар ар 2 жылда көчөттөрдү жаңыртып, жай мезгилинен кеч күзгө чейин түшүм алууга мүмкүн экенин кошумчалашат. Гүлжамал Асанкадырова, 1 радио, Ысык-Көл облусу.